Биздин турак жайларыбызды мыйзамдаштырып бергиле. Эл тарабынан шайланган депутаттар элдин көйгөйүн чечкиле. Мындай талаптарды Борбор калаанын айланасында жашаган жаңы конуштуктар ак уялында болгон митингде коюшту. Алар эгер талаптар чечилбесе, өлкөдө социалдык кырсыктар көбөйөрүн айтышат. Анткени бүгүнкү күндө 5000ден ашуун үйлөрдүн кызыл китеби жок. Андыктан медициналык жактан тейлинбей, же болбосо электр жарыгы жок жашагандар үмүттүү карап, депутаттар чыксын деп кыйкырып жатышты. Митингчилердин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасы Мирлан Бакиров кабар алып, маселенин чоо жайын түшүндүрдү. Трансформация мораторий боюнча беренеде ушул мыйзам күчүнө киргенге чейин жеке турак жайлар курулган суга тайдоо жер участоктарын которууга мораторий колдонулбайт деп. Мындайча айтканда, бул берененин аткарышын өкмөт аткарат. Ошондуктан сиз айткан жана маселелер боло турган болсо, анын суроолордун бардыгын өкмөткө беришке туура келет.